Алейкум, бағбандар жаматы, саламатсыздарбы? Отмандуу кечиңиздер менен бардыңыздарды. Демейдегидей эле бак отургузуу боюнча өзүбүздүн консультацияларды беребиз. Кимде бак болсо, бак отургузуу боюнча өзүңөрдүн суроолоруңуздарды берип бизге суроолоруңуздарга жооп алып алсаңыздар болот. Биринчи жолу кирип аткан болсоңуздар, биринчи жолу бизди көрүп аткан болсоңуздар, туугандар, биз бак отургузуу боюнча консультантпыз. Өзүбүз багбан консультантпыз. Бак отургузуу боюнча адамдарга сабак беребиз. Анан Борбор Азия багбандар биримдиги деген дүйнөлүк чоң уюм бар. Ошонун коом бар, ошонун жетекчисибиз. Кыргызстанда багбанчылыкты өнүктүрүү фондундагы жетектейбиз. Кимде бак болсо, бизге кенен кайрылып, багыңар боюнча консультация алып, анан кийин ким жаңы бак отургузам деп планировать этип быйылдан баштай турган болсо, бизден кенен ошол өзүңөрдүн багыңарга консультация алып, анан тех карта жасатып алсаңыздар, ошол тех карта менен ошол план. Ошол менен акырын өзүңөрдүн багыңарды эксеңиздер болот. Мына ушул көзүңүздөргө көрүнгөн Unimax, мына Rasa Organic Plus, ушулардын баардыгынын түштүктөгү анан түндүктөгү дистрибьютори болобуз. Эгерде ушундай жер семирткичтер керек болсо силерге, кенен кайрылсаңыздар болот. Мына Unimax, мына Rasa Organic Active, анан Indorama деген эмени дагы биз сатабыз. Мына скрин кылып алгыла. Кимин багы болсо, антисептик для растений с активным комплексом йода. Rasa Active Premium, стимулятор роста растений. Комплексное микробиологическое удобрение. Unimax. Азыр Кыргызстанда эң популярдуу болуп аткан Unimax. Соңу кандай иштериңиз болуп жатат, арча эксе болот. Азыр эгиш керек арчаны. Ким арча эгем десе, азыр эккиле арчаны. Биз дагы Кудай кааласа бир жерге арча эгишибиз керек эле. Энелерим келсе, ушулар менен маслихатташып туруп, биз дагы эгишибиз керек, 2 же 4-тү. Чоңунан алып келип экпегиле, чоңу кармашы кыйыныраак. Кичинерагынан алып келип эгип, анан жайдын күнү аябай ысык болгондо бир барып суу куюп коюш керек. Күйүп калбаш үчүн. Бак отургузуу боюнча кимде суроолор болсо, кенен бере бергиле. Азыр мен мына телефонуман немеге Facebook'a да чыгып коеюн. Facebook'та дагы иштер бар. Facebook'та дагы айтыш керек болуп атат. Facebook платформасында дагы иштеш керек болуп атат. Себебинде ал жака чыкпай койсок, көптөн бери адамдар көрбөй сагынып калат экен. Абдулаке, каякта жүрөсүз? Тегиле чыкпай койдуңуз, бак отургузуу боюнча сизге суроолор бар эле дейт. Анан TikTok'то иштеп атабыз. TikTok'ко өткүлө десек, көбү баягы TikTok'ту кошот экен дагы, анан VPN'ди кошо албай эле, анан кайра чыгып кетип калат экен да. Ошол 1111 деген 1111 деген VPN менен кирем мен. Тоже неме эмес да, мурдагыдай эмес. Ошону биздин бийлигибиз азыр, бийлик башчыларыбыз ошо TikTok'ко койгон блокировканы чечип койсо жакшы болот эле. Канчалаган адамдар ушул платформада өзүнүн баягындай иштерин алып барып атат эле, бизнесин алып барып атат эле. Канча бизнесмендерге зыян болду.
мына ушул тиктоктогу бесплатный реклама менен көбү окатын кылып калды эле. Анан кийин мына ушул служба госбезопасности нацбезопасности ошол жерде кеминде эле бир эң эле аз дегенде бир 2000дей адам иштейт да. 2000дей адам мисалы үчүн 2 WhatsApp группа кылып туруп эле ошол жерге кирип, анан кийин мына ушул бардыгы тиктокко кирип туруп эле ушундай мындай баягындай эфирге чыгып алып сөгүнгөн сагынгандарды ошол жерде эле сразу тигинин аккаунтун салып эле блоктогула балдар деп эле бир эле приказ берип койсо болду, блоктолот да. Тура сразу 2000 киши пожаловаться басса болду, тикток ону вообще чыгарбай коет. Мына ошо мына биздин мына тиктокко чыгып алып баягындай сөгүнүп сагынып адамдардын мындай эмесине тийген, анан кийин баягындай возбудитель, резинка, презинка бир мындай мусулмандарга тура келбеген товарды саткандарды, анан кийин чыгып алып бул жерде сетевой маркетинг, мисалы үчүн такыр эле бир сомго арзыбаган бирдемелерди саткан ошондой эмелерди блоктогула деп койсо эле болду. 2000 адам не кирет, сразу киришет, пожаловаться басып неме алса бир эле немеге 200 адам пожаловаться басса болду, все, тынчийт. Дагы бир асса дагы бир блокировка, дагы бир асса акыры жадайт, дагы ачпай коет. Койчу, ушуну кирбей эле коеюн дейт, дагы кирбейт, баягы башка жумушка өтөт да. Эмне ал жерде мисалы үчүн монетизацияны включать этип койгон, анан кийин кирип алып кривляция этип, сөгүнүп, сагынып, адамдарды оскорблять этип, анан кийин бирөөнүн аброюна шек келтирип, же болбосо экөө договор кылып алат экен. Бул эмелер баягы маймылдар, стримерлер экөө бири-бири менен договор кылып алат экен дагы. Короче, активди көтөрөбүз бүгүн экөөбүз бири-бирибиздикин. Короче, урушабыз дейт экен да. Сен мени каалагандай бокто, мен дагы сени каалагандай боктоймун, бирок бири-бирибизге заявление жазмай жок, бири-бирибизге неме кылмай жок дейт экен да. Анан чыгып алып неме алса, элдердин баардыгы тигинисине болушуп, бунусуна болушуп, тигилерди не рейтингин көтөрөт экен. Анан ошолорго подарка ыргытат экен, лайк басылат экен, тигил бул просмотр үчүн. Тигилер мисалы үчүн бир күндө 1500 сом иштейби, 2000 сом иштейби, ошо маймыл болуп иштеп атышат. А ошонун баардыгы бизге мисалы үчүн моралдык жактан бизге аябай зыян берип атпайбы? Мисалы үчүн мына бала чакаң менен отурсаң эле, анан кийин эле эми тикток платформасына киресиң да туруп, кирсең эле эми сөгүнүп аткан болсо баягыны өчүргүчө шашасың да. Анан ошону балдарың угуп калат. Турабы? Ата-энең угуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мына ушул эмелерди блоктоп жок кылуу боюнча бир чоң бир компания ачыш керек. Ачып туруп, бир гана ошол СНБнын балдары эмес, милициянын балдары подключаться этиш керек. Канча сотрудник бар, туурабы? Силовой структураларда канча азаматтар бар, канча военныйлар бар, канча солдаттар бар, туурабы? Баардыгын сүйлөшүп туруп, жигиттер, мына ушундай немеде чыгып алып, сөгүнүп, мындай кыргыздын эмесине шек келтирип, мына кыздарыбыз открыто эле чыгып алып, эр издеп атышат. Мен иностранец болсо тиет элем, акчасы көп болсо тиет элем, тигил бул деп. Анан кийин Кыргызстанда эркектер өлүп калганбы деп ойлойт да, туурабы? Вот ошолорго сразу бөгөт коюш керек. Тикток ааламында дагы мисалы үчүн такыр бир видео койбогон, же бир эме кылып өзүнүн блогун алып барбаган жөн эле көрүүчүлөр толтура да. Ошол көрүүчүлөр биригип туруп создавать эткиле, бир номер таштагиле. Мисалы үчүн мына менин номеримде эме бар. Так. WhatsApp бар. Спам деп жазгыла, дагы ушуга кире бергиле. Мына ушуга спам деп жазып туруп, ушуга кире бергиле. Ким ушул эмеге кирип туруп жазып койгула спам деп. Анан мен группанын ссылкасын таштайм, кирип алгыла. Кирип алгыла дагы, мисалы үчүн 2000, 3000, 5000, 10000 адам болобу дагы, мына ушул группаларды ачып, 1000 эле адам болсок, мисалы үчүн трезвый,
жакшы мышлениясы бар, адекватный адамдар болсок, 1000 эле адам. Мисалы үчүн бир эмени таштайм, киресиңер, действительно сөгүнгөн, неприятный рожа, мындай айтканда, өздөрү айткандай. Мынтип Кыргызстанга баягында бизди уят кылып атабы? Болду. Мен ошонун аккаунтун таштайм, же өзү силер таштайсыңар, биз кирип көрөбүз дагы. Бардыгыбыз пожаловаться басабыз. Жаап таштайбыз өзүн тиктогун. Кайра пожаловаться баса берсек, акыры тажайт, чыкпай калат. Ошондой кылыш керек. Антпесе чындыгында бизди позорить этип атышат булар. Чыгып алып, сөгүнүп атат, неме алат. Адамдарда ушундай представление калат. Өзбектер, казактар, мисалы үчүн биздин тилди түшүнгөн, мисалы үчүн тетиги түркмендер, каракалпактар, тияктагы Сибирдеги алтайлыктар, тетиги Кавказдагы кумуктар, түрктөр, мисалы үчүн биздин тилибизди түшүнгөндөр ошолор ойлоп калат. Кыргызстанда жалаң эле ошого бир жиндилер жашайт экен да деп. Ошон үчүн туугандар, биз өзүбүздү өзүбүз карашыбыз керек. Ак калпагыңыз кана дейт. Ак калпак эс алып атат. Жаза бергиле суроолорду. Баг отургузуу боюнча суроолорду баштагыла туугандар, башка эле темага өтүп кеттик. Баягы эле туугандар, Кыргызстанда багбанчылык кыла турган болсок, туугандар, мына биз сунуштап жүргөн 2 мөмөлүү дарак. Бирөөсү бадам. Бадам бул Ош, Баткен, Жалал-Абад облусуна аябай жакшы болот. Мына көрдүңүзбү? Толгонай туура айтып атасыз. Мына ушул Ошко, Жалал-Абадка, анан кийин Баткен облусуна мына ушул бадам эгиш керек. Бадам 1 гектарга 660 штук батат. Ар бири 10 килограммдан түшүм бергенде азыр бутазак болобуз, көлдө болбойт. Каку үш калат. Туура сөңгүнгө көбөйдү, видео чыгарып салып атышат. Ошого кандай карайсыздар? Ошого мен номер жаздым го, туугандар. Биз активдүү болойлу. Мына мен номер жаздым. Не өтөгө турсаңыздар, комментарийлерди азыр да таап туруп таштап коёмун. Ошого киргиле. WhatsApp группа создавать этели, спам деген. Болду, сөгүндүбү? Чогулуп туруп, жанагыны эмеден чыгарып беребиз. TikToктон жок кылып беребиз. Жөн эле кылсак болот ушуну. Сөгүндүбү? Болду. Кирбейт экинчи. Мына ушул номерге киргиле. Каракулчага өсөт бекен бадам. Каракулчага фундук өсөт. Каракулчага фундук эгесиңер. Мына Токтогулга, мына Ош тарапта Чоңалай, Алайку, Каракулча, Гүлчө, так, мына Сары Челек, так, Чаткал, анан Токтогул, Талас, полностью, так, немеге? Манас районуна бир аз ысыгыраак болуп калат. Манас районуна бадам эгиш керек. Ошону ойлонуп атабыз. Так, анан чүйдүн верхний зоналарына, так, анан кийин Ысыккөлгө полностью, Нарынга полностью айдасаңыздар болот. Мына аябай сонун өсөт ушул фундук. Каракулчага фундук айдагыла. 1 гектарга 1000 көчөт батат. 1 гектарга ар бир гектары эң аз бергенде бир түбү 10 килограммдан берет. 1 гектардан 10 тонна фундук алып сатып турасыздар. Туугандар, бул фундуктун неси жакшы? Бул фундук май болот, анан уун болот. Кадимкидей майын сыгып алгандан кийин калган жымыкты аябай кургатып, тегирменге тартып, уун кылып жесек болот. Анан фундуктун неси жакшы? Экөө тең. Фундуктагы, бадамдагы экөө тең шоколадный паста болот. Бир аз шоколад кошуп туруп, ушунун данын ап-апакай кылып арчып туруп, анан кийин ошону майдалап туруп, ошого бир аз шоколад кошсо, дүйнө жүзүндөгү эң кымбат фундуковая паста болот. Мына Кытайга, Европага
Россияға, мына жақынқы жаныбыздағы Өзбекстан, Тажикстан бардығына адал қылып сатсақ, өте сонын кетеді. Мына сонын болады. Сливочный масладай болады да мұның майы, пастасы. Өте пайдалы болады. Так. Жаза бергіле сұрауларды. Ассаламу алейкум, Тоқтоғұлға қандай бағы ексек болады? Тоқтоғұлға малина, ежа-малина, қарағат, чечерқанақ, жимолость, ягода годжи, брусника, черника, черемуха, арония, клюква, калина. Шулардың бардығы болады. Соным болады. Мақатталып қой. Кече бұдай шығарғаны шалса қалбай атады дейді. Туғандар, бұдай бір сатылғанда 20 тонна сатылады. Баяғындай, маған бүгін кешке çalışты, 200 килограмм алам, 500 килограмм алам деп. Bir сатқанда 15 сомдан да береді. 20 тонна алыш керек. Сон туғандар, bir вложение қылсаңыздар, бұл өмір бойы сілерді бағат, балдар түбелік оқат, балдарға түбелік оқат болады дейді. Тура. Арқа айылдағы фундук, арқа айылға бадам болады. Арқаға бадам ең соным болады. Арқаның бадамы дүние жүзіндегі ең майлы, анан кейін ең ширин бадам болады. Ең ширин, анан ең. Мына азыр Қырғызстанда өзіңер көріп отасыңар, малина айдашты, малинаның басы түшіп кетті. Клубника айдашты, клубниканың басы түшіп кетті. Анан кейін елдер алманы саталбай қиналып атышат, жүгөрүнү жасашты, алдағы өтпөй тат. Неге өтпөй тат? Себеби дегенде продуктанын ценности жоқ да. Продукта ценный болуш керек да. Мына ушул бадам дүние жүзүндөгү эң ценный продукттарга кирет да, мына бадам. Түшүнүңөрбү? Бунун сактоо мезгили да башкача. Мисалга, терип туруп, өзүнүн дарысы бар. Мешокко салып туруп, дарылап коюп койсоңуздар, эчтеме болбой тура берет да. Эң аз дегенде өзүнүн сөөгүндө 3 жыл сактаса болот. Эгерде даң кылып туруп, баягында вакуум кылып туруп, баягы эмеге вакуумировать этип коюп койсоңуздар, ал тура берет. 15 жыл, 20 жыл эч нерсе болбой, бузулбай тура берет да. Анан буну сыгып туруп, май кылып койсоңуздар тура берет. Жанагыны жымыкты алып туруп, ун кылып туруп, ун кылып койсоңуздар тура берет. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн буну ценность продукта деп коет да. Ошого мына Кыргызстан азыр 2 мөмөгө акцент коюш керек да. Түштүк тарабы бадам эгиш керек. 3 миллиард штук, себеби дегенде бул май болот, ун болот. Анан сырты отун болот. 3 проблеманы чечет Кыргызстан боюнча. А мына фундук болсо бул түндүккө болот. Бул дагы өтө ценный продукт. Бул дагы май болот, бул дагы ун болот. Мына фундуктун өзүнөн мисалы үчүн бир 30-40 продукт жасаса болот. Ушундай сонун дүйнө жүзүндө мисалы үчүн спросу аябай жогору мына 2 продукт. Ушул экөөнө эле акцент коюш керек. Мына клубниканы мисалы үчүн переработка кылыш керек. Аны деген мисалы үчүн свежий апарбасаң айнып калат, тигил болот, пул болот. Бул эми потеря. А фундук өзүнүн сөөгүндө 3 жыл тура берет да. Анан эмнеси жакшы бунун? Туғандар, бұл біз ун проблемасынан құтылабыз. Ана май проблемасынан құтылабыз. Мынау қанша мамлекет болса, ушулардын бардығы ушуга аябай сон. Мына ушул түндүккө Талас облусу, Чүй областы, Токтогул, ушул Ысык көл, Нарын, только ушул фундукту көбөйтүш керек да. Миллиардтап отурсаңыздар болот да ушудан. Миллиардтап. Бұл эч айныбайт, эч нерсе болбойт. Кыргызстанга только пайда алып келет бул. Түшүндүңөрбү? Анан өсүшү дагы жеңил. Мына мисалы үчүн капризный эмес бул. Башка немелерге окшоп мисалы үчүн алманы бутоо системасын мисалы үчүн биздикилер келди, полукарлык келди, 10 жылдан бери эле үйрөнө албай эле койдук да. Билген балдар мисалы үчүн башка бирөөлөргө үйрөтүп атат, өтө татаал система. А буда бутоосу кандай? Бунун бутоосу ичине өскөн ичине өскөн карама каршы бутактарды аласыңар. Өтө
четке чыгып монтип талтайып өсүп кетсе аны алып коесуңар. Анан литр талашат. 2 литр же 3 литр болот. 2 литрден экөөнү алдырып, бирөөнү калтырып, бирөөнү болсо дагы эмне укорачивать этип коесуңар, болду. 3,5 метр, 4 метрден ашпай өсө берет. Жылыга түшүм берет. Могу фундуктун 3 гүлү болот. Бирөөсүн суу калса, экинчиси менен кете берет. Экинчисин суу калса, үчүнчүсү менен сөзсүз өсө берет да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам, туугандар, ким түндүктө жери болсо 10 гектар, 20, 30, 100, 1000 гектар жери болсо дагы мына ушул фундукту айдаңыздар. Фундуктун даны бул май болот. Майдан кийин ун чыгат. Түшүндүңөрбү? Мына сырты скорлупасы дагы сатылат. Мына Кореяга баягындай скраб крем жасаган алып кетет. Мынабы дагы кутум эле ушундай. Бул 1 гектарга 660 штук батат. Ар бири жок дегенде 10 килограммдан түшүм берет. 1 гектардан 6 тонна бадам сатып турасыңар. Мына азыркы мен колумда кармап турган бадамдын басы, дүйнөлүк басы $5 жогору. Түшүндүңүздөрбү? Мына ушуга өткүлө. 3-чү жылы түшүмгө кирет. Экөө тең. Бадамдагы, фундуктагы 3-чү жылы түшүмгө кирет. Азиз Чоткараев. Мына. Көрүп алыңыз. Таласка эккире. Май болот, ун болот, аябай сонун нерсе мына. Караколго эмне өстүрсө болот айттым э? Каракол, ягодныйга. Сөлжан жөнүндө айтсаңыз дейт. Сөлжан жөнүндө сабактарым бар. YouTube каналыма кирсеңиздер, Бакдават деп, ошол жерде сабаспай көчөт качан алса болот. Көчөттү туугандар эми жазга калтырайлы. Жазда. Салам алейкум Абдулака, бакты үйгө акчабыз жок. Бадам алып эгел деген элем, бирок акча жок дейт. Туугандар, мына азыр мына мен тынбай эле айтып атамын, биздин чоңдорубузга айтып атамын. Бул клуб, футбольный клуб, анан кийин баягындай паб, мектеп, дагы бирдемелерди кура бербегиле, болду эми жетиштүү болду. Детсад, петсад токтотуп тургула. Эмне керек? Азыр бизге 2 питомник керек болуп атат. Кыргызстандын түндүгүнө 1 питомник, түштүгүнө 1 питомник. Азыр биз сатып аткан көчөттөрдүн баасы 435 сомго чыгып кетти. Мурда 340 сомдон сатат элек. 100 сом кымбаттап кетти. Айтып атабыз түшүндүрүп, биздин элибизге көчөт керек болуп атат. Мына ошол биздин элибизди көчөт менен камсыз кылуу үчүн 2 питомник керек болуп атат. Ошол 2 питомникке каражат бөлүп бергиле. Мисалы үчүн Адан Яга чейин полностью подкүлүч бүтүрүш үчүн 1 миллиард сом керек болуп атат. Ошого түндүккө 1 миллиард сом, түштүккө 1 миллиард бөлүп бергиле. Атетиги баягы Айыл чарба министрлигине биздин Садыр Нуркожоевич 4 питомник уюштургула деп приказ бериптир. Мына приказы менин колумда турат. Ал бирок алар эмне кылып атат? Алар бардыгы барып атат да, кайра эле мурдагы эле баягы немени Оштогу баягы немени көчөт эч качан өнбөй турган көчөт чыгаргандарга ошолорду каржылап атат, акмак болуп. Олор дагы кайра эле мурдагыдай эле баягындай высокорослый көчөт чыгарып атат. Высокорослый көчөттү мисалы үчүн азыр эге турган болсоң, балаң бүгүн төрөлгөн болсо, эксең балаң уже 3-4 класска барганда анан алма жейсиң да адан. Мынабы инвитро лабораториядан көчөт чыга турган болсо, мисалыга быйыл отургуза турган болсоң, келирге уже эмне алмасын жейсин. Кийинки жылы көбөйөт, ошентип 12 жыл, 10 жыл күтүштүн кажети жок болуп калат эле да. Ошого кайра суранып атабыз. Болду, токтоткула баягы папсап, бул ана мына баягындай бирдемелерди ачып, лента кесип, ойной берген токтоткула. Мына 2 Кыргызстанга 2 жерге 2 питомник ачып бергиле бизге. Питомниги жок, кыргыздардын багы болбойт да, себеби дегенде бул кымбат. $5 бул кымбат биздин элибизге. Көчөт биздин элибизге Өзбекстандын көчөтүндөй 150 сомдон сатылыш керек деп кайра айтып атабыз, бирок түшүнбөйт атат да. Мен азыр эгерде мына Садыр Нуркожоевич 2020 жылы бийликке келдиби, ошондо 27 миллиард бөлүп берди. Ошондо айыл чарбага. Ошол 27 миллиардтын 2 миллиардын Абдулла эмнеге отурукам, эмне деп атасың? Кандай кылабыз дегенде мен ошону уюштуруп берет элем. Мына быйыл уже өзүбүзгө 20 миллион көчөт чыгат эле. Уже келгенине 3 жыл болду президенттин. 3 жыл болду. Ошондо 27 миллиардты ошону берип атканда мына Аскар Жаныбековго, бакыр берген мен, иле, берме буга, берме.
Жок кылат бул акчаны деп. Жөн эле баягы өзүнүн клубун составлять этип алды дагы байларга эле бөлүп акчаны берип койду да. Мына азыр кластер деп ачышты. Кластер болсо вообще иштебей атат кластер системасы. Себеби дегенде аны деген кластерди жасаш үчүн, мөмө жемишке жасаш үчүн кластерди оны жөн эле питомник кылып туруп эле сырттан көчөт алып кирбей койсоң, мисалы үчүн Кыргызстанга 2 алма жетет деп койсо болду. Адамдар жалаң ошондой алма отургузат 5 жылдан кийин эмне голден делешеси менен эле Гренни Смит. Кызыл алмага редчиф 3 алма чыкмактагы ана кластер. Малинаны да чектеп койсо болот. Только мапема эккиле. Болду все мапема. Карагатты чектеп койсо болот эле. Болду. Бир эле немени Тибен же Рубен деген сортту отургузасыңар. Тисел суук жакка деп койгондо бүттү эле да. Ошону кандай түшүнбөйт да, мына ушул эмеде айыл чарбада 11 000 адам иштейт экен да. 11 000 адам неси менен ойлонуп атат, мен таң калам да. Бул жаш бала деле решать этип кое турган маселе го бул. Туурабы? Анан ошого 27 миллиард сомду берип берди. Жок болуп кетти ол ошол акча, жок болуп кетти. Ошо 27 миллиардты берип атканда мен айткам, эмне 10 миллиардына 10 көчөткана кылалы, келиңиз. 10 миллиардына болсо келиңиз, 10 000 агроинженер окутуп алалы. Ошолор келсе, Кыргызстандын бардык жерлеринде өзүнүн окумуштуулары болот. Мына кадр решает все дейт. Любой нерсени жасамакта 10 000 агроинженер келгенде азыр антип методом тыкайне отурбайт элек. Сразу чечет эле, любой проблеманы чечет эле ошол 10 000 агроинженер. Уже не ошондо 2020 жылы окууга кеткенде азыр эмне алды бүтүп келип калды эле уже. Кандай сонун болот эле. Анан калганына мына ушул 7 миллионуна 7 завод ачалы дегенмин. Толтура предложение менен барганбыз, бирок ошо 27 миллиардты ошо эмеге берип койду. Алар болсо через Айылбанк, РСК банк жалаң баягындай мындай залогу бар, ана мына байларга берип таштады. Эч кандай өзгөрүү болгон жок да. Азыр дагы эле 2 миллиард керек болуп атат. Ушул 2 көчөтканага. Ошого вообще неме жок да. Фундукту тоташ так жерге эксе болобу? Сууну кандай талап кылат? Сууну аз ичет. Бирге бир казып, тереңдигин бир казып, любой жерге отурсаң боло берет. Түндүк тарапка. Муну чымчык жеп коет экен дейт. Чымчык какап өлөт, жейилбейт. Конкуренция көп да дейт. Так, Жамалина каптап кетти, аябай тикенек болот экен, жылда тазалам жолу казып салыш керек, тамыры менен сүйүн. Казып алып салбасаң, бадам көчөт алганы кредитче 3 жылда бөлүп төлөп турган варианты барбы дейт. Жок да ошол бизде таласта өстүрсө болобу, таласта фундук өстүрсө болот. Так. Тикенекте болот же ежебике тикенеги жок болот. Так. Кантип фундук суукка кандай? Фундук суукту жакшы көрөт. Уругу болобу, көчөтү болот. Суу ичиши кандай? Сууну аз ичет. Фундуктун көчөтү канча сом? Фундуктун көчөтү $8. Бадамды чымчык жеп коет экен. Мен эктим эле кабыгы жука болот экен дейт. Так, фундук канча жылда түшүм берет дейт. 3-жылы түшүм берет. Так. Бизде да болгон ондой случай, казып жок кылганбыз. Так. Фундукту азыр бизде канчадан сатып атат? Ыйкандар баасы канчадан сатылат? 1000 сомдон сатылып атат. Ассаламу алейкум. Кутманчы. Алейкум ассалам. Эл жаткандайсың. Толгон айдарасы жокпу? Жок кыла турган дейт. Жакшы алмыр көчөтүн кай жактан алсак болот? Бизден аласың Амина. Канча керек сага? Бактериальный ожог менен орбой турган алыш керек да. Бактериальный ожог менен Кыргызстанда 3 алмырут орбой турган болуп келди. Бул Williams, бирөөсү Маргарита Марилла, анан үчүнчүсү болсо бул Хорис Свит. Ошол 3 сорту бактериальный ожог менен такыр орбойт. Ассаламу алейкум. Ака, өрүк алманы азыр бутаса болобу? Бай эл кеч калдың, жазга калтыр эми. Катуу суук болуп кетсе, бар жок күйүп калат.
агроинженер каерде окуса болот, жана канча жыл дейт? 4 жыл окуйсуң, 2 жыл стажировка, общий 6 жылың кетет, агроинженер болуп келесиң. Түркияда жакшы. Салам алейкум, Нурсултан, кандайсың? Так. Жаза бергиле суроолорду бак отургузуу боюнча кимде кандай суроо болсо бере бергиле. Колдон келишинче жооп бере беребиз. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, Кыргызстанда азыр бак отургузуу боюнча катуу иш кетип атат. Ошону элдер адашпаш керек да. Ошон үчүн адашпай, эртеге акча боло турган, ошодон бир нерсе көрө турган болуп эккиле да. Анан эптеп эле бирден элдер кылып атат деп эле акчаны коротуп, болбогон көчөт тап келип отургузуп, жерин даярдабай, анан эртеге адам начар түшүм чыгып калса, аны эч жака сата албай, аты убара бир жериң убара деп коет бизде. Эң жаман нерсе да. Ошон үчүн туугандар, ким бак кылам десе, мынабу Бак Дөөлөт фирмасына келгиле, отургула, сүйлөшкүлө, тех картаны жасаткыла, консультацияга акчаны төлөгүлө, баргыла, өзүңөрдүн багыңардын үстүндө полностью 1 метрге чейин расчетун алып туруп, сонун кылып туруп, капельный, сапельный бар жоон коюп бак кылып берет биздин балдарыбыз. Мына профессионалдардан качпагыла. Профессионалдар жасаганды мен жасайм дей бересиң, бирок мисалы үчүн жөнөкөй эле ошол капелькага мына тамчысын бирдей кое албасаң, уже ылдыйдагы көп суу ичип калат, бияктагы такыр суу ичпей калат. Бул жагы мындай кыска болуп анан кийин чоңоет да. Түшүнүңөрбү? Ушул кичинекей эле эмеден суудан айнытып алсаңыздар, канча банкрот болосуздар. Салам алейкум, скина келесиз, көчөттөргө качан алып келесиздер? Мустафа, заказ алып атабыз. Бирөөсү 435 сомдон. Эгерде штугун эсептеп көрүп, сага канча керек, бизден эм банкка которуп, квитанциясын жөнөтүп кой, журналга жазып коебуз. Уже алып атабыз, заказ алып атабыз. Тура дейт. Толгонай, молодец карындашым. Саласпыз, көлгө фундук өсөбүз. Сонун болот, Марат. Фундук аябай сонун болот. Аке, куттарақ деген бар экен, ошону тиксе болобу, ошол жөнүндө айтып берсеңиз кыскача. Куттаракты туугандар, мөмөлүү даракты айылга тигиш керек, мөмөсүз даракты шаарга тигиш керек. Түшүндүңөрбү? Анан кийин эгерде кафеңиз болсо, кафеге баягындай зеленый керек болсо, зелень. Ошол жерге тиксеңиздер болот. А так мөмөлүү дарак тиккиле. Туугандар, бизде бир правила бар. Ким эфир көрүп атса, 100дөн лайк басат. Каждый 5 минут 100дөн лайк басып турушуңар керек. Анан кийин ким бизге суроо берсе, суроосуна жооп алса 1000ден лайк басыш керек. Нурсултан, сокулукта өсө фундук, сонун өсөт. Алияскар чөткий болот. Ушудан бир түбүнөн 10 килограммдан сатып турасың, Алияскар. Рахмат, Нурсултан. Жок, кеңеште качан сүйлөдүңүз, кандай жыйынтык болду? Жыйынтык болбоду, эркин сүйлөгөм. 2 жыл мурун барганмын, 2 жыл мурда айтканмын, что они идут не по той дороге, которую ушундай деп түшүндүрүп айткам. 12 миллион дарак отургуздук, палям миллион отургуздук дей бердиле. Анан айткам, силер отургузган дарактын бирөөсү да жашабайт, жөн эле убара болбогула. Анан көрөктө ошого кеткен каражатка адресini кылып туруп бак отургузгула. Мына Кыргызстанда канча миллион адам бак отургузам деп чуркап жүрөт, бирок тилекке каршы өзүнүн акчасы жок, отургуза албай жүрүшөт. Жаза бергиле суроону. Бак отургузуу боюнча кимде кандай суроолор болсо кенен бере бергиле туугандар. Мына номерге WhatsApp'тан жазып койгула, антиспамга. Мына ушул номерге WhatsApp'тан жазып койгула, группага саламын. Анан ушул группага жанагы сөгүнгөн,
Анан кийин жөн эле чыгып алып баягындай көтү башын көрсөтүп жинди болуп аткандардын аккаунтун салабыз. Ушул жерге 1000 киши топтоп алсак, 1000 киши одновременно сразу пожаловаться бассак, ошо аккаунтун жок кылып беребиз. Вообще чыкпай калат. Түшүнүңөрбү? Булар менен ушинтип күрөшпөсөк, бизди шерменде кылып бүтө турган болду бул акмактар. Чыгып алышып, ырсаңдап, күлүп, маймыл болуп, бизди Кыргызстанды шерменде кылып бар жокко. Кыздарды көрүп атасыңарбы, кандай неме батыл ойноп атышат. Тоң коюп, турсыйсын чечип, чайнап, сийип, сийдигин ичип, чычып, богун жеп атышат. Ошону көргөндө биз жөнүндө кандай представление калат? Кыргыздарда ар намыс жок экен. Бир чеченди көрдүңөрбү? Бир чечен чыгып алып, же чеченка чыгып алып, баягындай башы көзүн зеленка менен боеп, анан кийин турсыйсын чеч десе чечип, башына кий десе кийип аткан бир чечен көрдүңөрбү? Же бир тажик көрдүңөрбү? Же бир дагестанкаларды көрдүңөрбү? Эмне үчүн биздин кыргыздын кыздары ошондой акмак болуп атат? Себеби дегенде биз өзүбүз эркектерде кубат калбай калды да. Эркектер кубаттуу болгонубузда анан кийин тыйылат бул. Ошон үчүн жок дегенде мына аны барып уруш деп аткан жокмун, башка деменен жөн эле группага кир дагы өзүңдүн эркектик бурчуңду аткарып кой да. Кир дагы спам келдиби? Туугандар деп ошол жерде айтылат. Туугандар мынандай айып. Кандай дейсиңер десе голосование болот дагы. Сразу одновременно 1000 киши пожаловаться бассын, болду. Сразу аккаунтын блокировка кылат. Чыктыбы? Дагы блокировка. Чыктыбы? Дагы блокировка кылабыз. Ошондо ушул маймылдардын бардыгын тазалайбыз. Айыл өкмөттөрү өзүнүн жерлерине бадам фундук отургузуп эле үлгү болбойбу, налог чогултуп отура бербей дейт. Туура. Айыл өкмөттөр бизде өлүк өкмөттөр деп койсо болот да. Айыл өкмөт эмес, булар өлүк өкмөттөр. Аларга баары бир да. Айыл өкмөт отурат кадимкидей баягы бир справканы жаздырып, секретарына ошол жерден 100 сомдон чогултуп отурушат. Уялбай. Ошол акчаны жейт анан. Бетсиз адамдар да булар. Буларды сүйлөбөм. Оозуң булгагың келбейт. Ассаламу алейкум. Калмак кырчын айылына бадам мисте эксе болобу? Болсо кайсы сорттору? Бапан, калмак кырчынга фундук эгесин. Фундук. Истерский деген сорт. Мына. Ушуну эгесин. Фундук. Черешня скина канчадан? Черешня скина 435 сомдон. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жаза бергиле суроолорду. Баг отургузуу боюнча суроолорду бере бериңиздер. Мен мына звонокко жооп берип коеюн. Да, алло. Алейкум ассалам. Ооба, байке, будай сатылат. Бирок бир машинеден сатылат, 20 тоннадан. Оптом. 200 тонна сатылбайт экен. Только 20 тоннадан сатылат экен, 1000 тонна бар. Азыр бүгүн бир ондой машина сатышты, азыр бир 800 тонна калды. Алсаңыз болот. Басы 15 сомдон. 1 сом чүрүп берет. Нариманда. Келгенде мага чалсаңыз. Макул. Скиноопылитель. Ооба, скиноопылитель. Анан өзү дагы сорт бул, отдельный. Бирок мощный чаңдаткыч да. Талгарка, груша көчөтү кандай көчөт? Талгарка, груша туугандар бактериальный ожог менен ооруй турган көчөт. Аны рекомендация бербейм мен. Анан көрөктө Williams айдагыла ошол бактериальный ожог менен оорубайт. Күлдөгөнгө чейин бир дарысы бар, чачып койсоңуздар болду, кармайт. Вообще бактериальный ожог жолобойт. Фундук көчөт кайсыл жерден алабыз? Фундук көчөттү Бишкектен аласыңар. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Ака кандай? Кайерден болом? Мен Оштон болом. Ош Кара Суу. Чапалактын адырына Бишкектер жер бар, бадам тигесин о жерге. Чапалактын адырына. Тегиле адыр деген жерге түндүктө фундук тигиш керек, түштүктө бадам тигиш керек. Экиле эмеге. Браттуха кийимдерди татан маңдайына сатат бекен дейт.
Татан маңдайына. Билбейм, татан маңдайына эмне сатат. Жаза бергиле туугандар. Ал магазинден адресин айтканы болбойт туугандар. Себеби дегенде бул этикага эме болбойт. Ошон үчүн тааныбай турган кылып бир жерден тартканмын. Бирок действительности ошондой. Кыргызстан боюнча азыр нормальный кийим жок да. Премиальный, таза, мисал үчүн материалы таза, тигилиштери мыкты, жакшынакай кийимдерди алып келип сатыш керек Кыргызстанда. Азыр карасаңыздар, жалаң ЛГБТ кие турган кийимдерди бизге таңуулап, ошол Европанын немелери, батыштын немелери бизге ошону эмне акырын ошол ЛГБТнын краскаларын берип кийинтирип атат. Байкасаңыздар, ЛГБТнын ошону мынабу аң сезимдүү, прогрессивдүү, бар жокто аңдыган кыргыздын кыраан жигиттери, кыздары ошону түшүнүшүбүз керек. Мынтип карап туруп, кызым же балам, мынабу кийимди кийбегин, буну деген мына Элтон Джон деген бир көт кийген, бул ошонун немесине тигилген кийим бул. Түшүндүңбү балам? Кийбегин буну, көт болуп каласың деп эле айтыш керек. Кызым, моп бир нерсе деген лесбиянканын немесине лекаласынан алынып тигилген кийимдер мынабу Бишкекте мисалы үчүн бир ар кандай магазиндер бар. Ошол жерде жалаң ЛГБТ кие турган кийимдерди сатышат да. Түшүндүңөрбү? Ошон балдарыңарды такыр кийинтирбегиле. Балдарды кандай кийинтириш керек? Балдарды ушул турецкий кийим. Түркияда буга деген целый бир штат бөлүнгөн. Түркиянын госбезопасностьунан бир штат бөлүнгөн. Ошол жерде алла жалла баягындай проституткалар, немелер кие турган кийимдерди кийгизбейт, тиктирбейт дагы. Түшүндүңөрбү? Ошону чыгарбайт продажага. Ошону биздин мына служба нацбезопасности, биздин адамдарыбыз ошону кармаш керек дагы. Ошолорду эмне кылыш керек. Так, сөз бөлбөгүлө туугандар. Если шашылып атсаңыздар, бара бергиле туугандар. Барып шашып аткан болсоңуздар. Так. Телефонуңуз кандай эке? 0550 20 0007 мен номерим. Карлик алма көп жыл мөмө береби? 15 жыл берет. Карлик, полукарлик 25 жыл берет. Жаза бергиле баг отургузуу боюнча суроолоруңарды. Колдон келишинче жооп бере беребиз. Ошондой туугандар, балдарды кийинтирип атканда скрупулезно караңыздар. Пошив серьезный болуш керек. Багы денени полный жаап туруш керек. Эркек балдардын кийимдери кыздардыкындай болбош керек. Түшүндүңүздөрбү? Эркекти кийинтиргиле. Көчөт баруу Бишкекте дейт. Бишкекте 1-марттан баштап сатабыз. Көчөттү 1-марттан баштайбыз. Нарынгүл кандай көчөт керек эле силерге? Көчөт өстүрөбүз биз дагы дейт. Көчөт өстүрөбүз биз дагы дейт. Жакшы. Туугандар, Кыргызстандын көчөттөрү өтө сапаты начар. Кыргызстандыкы, Өзбекстандыкы, Тажикстандыкы, Сербиядан келген көчөттөр шыпыргыга да жарабайт. Оны эгип убара болбогула. Эгерде ушул көчөттөр жакшы болгондо Кыргызстан джунгли болуп кетиш керек эле да, бул малга чейин. Ошол жылга мисалы үчүн эң эле аз дегенде бир Өзбекстандан контрабанда болуп, 100 миллион көчөт кирет эле, ошолордун даже 1% кармабайт эле да, 1%. Ошон үчүн биз мөмө жемишке жетишпей жүрөбүз. Ошон үчүн ушул абалды оңдош үчүн эч качан Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын көчөтүн эч качан албаңыздар. Фундук кайракка өсөбү? Суу керек, сүйүнтпек. Суу бочка менен суу алып барып коюп туруп, 3 жолу жакшы сугарасын, өсө берет. Түшүндүңүздөр, эч качан мына ушул Өзбекстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын көчөтүн албагыла. Вообще эч белеге жарабайт. 10 жыл күтөсүн алмасын, 10 жыл күтөсүн алма болгу чейин, алма берги чейин. Анан бергенде дагы бир
кәпәтасы суық бір мындай баягы базарда турат го баягы эч ким албай 15,5 сомдон ошондой алма берет. Эч жака сата албайсыңар аны. Польшанын көчөтү күчтүү экен, брат, кайналы эктим эле бир түп. Польшанын көчөтү Европанын номер 1 көчөттөрү болот да. Ачыган жер өздөштүрүп атам буйруса дейт. Алейкум ассалам. Бадам канча жылда мөмө берет? Бадам эгерде Кыргызстандыкы болсо, бир 15 жылда мөмөгө кирет. Кыргызстандын көчөтү же Өзбекстандыкы болсо. Эгерде турецкий болсо, же болсо Польшаныкы боло турган болсо, 3-жылы түшүмгө кирет. 3-жылы уже мөмөсүн алып жейсиңер. Өзүбүз эгип мөмөсүн алып жеп көрдүк. Практикадан өткөрдүк да, биз деле ишенбедик эле. Кандай мына биздин бадамыбыз мен армиядан келгенде отургуздук эле, мен балам 15ке чыкканда анан кийин түшүм берди да. Абдулла ака фундукту жумгалга эксе болобу дейт. Болот, аябай сонун болот, азамат. Бадам эгиш керек, туура. Бадам анан кийин фундук эгиш керек. Бадам не болот? Бадам ун болот, май болот, бадам отун болот. Ушул 3 проблеманы чечет. Кандай сиз үйлөрдүн баасы түшөт дедиңиз эле, көтөрүлүп кетип. Туугандар үйлөрдүн баасы түшүп атат, көтөрүлгөн жери жок. Мына риэлторлерге барсаңыздар, риэлторский контораларда 1 айда 1 квартира сата албай атабыз дейт. Акча жок, качып кетти акча дейт Кыргызстандан. Квартира, мисалы үчүн мен деле мына Оштун жанында почти 7 айдан бери бир жер үй сата албай атам. Мына Аль-Мансур деген лагманный бар го Ошто центрде. Ошонун аркасында Райымбекова көчөсүндө ошол жерде жер үй бар. 5 сотик, 11 комнат үйдү сата албай атам. Мына ошону мисалы үчүн 3 жыл мурда сатам дегенде $300,000 колуман жулуп кетет эле. Ошону азыр $200,000 сата албай отурабыз. Салам алейкум. Уланган көчөттөр жакшы эле болобу? Туугандар, уланган көчөттөр кандай уланган? Өзүңөр улаган көчөт, конечно, начар болот. Эгерде тияктан Туркиядан, Польшадан, инвентро лабораториядан клонирование менен чыккан сапаттуу көчөт болсо, ол жакшы болот. Мына Туркиядан бизден бөлөк дагы 10 фирма ташып атат. Ала бергиле бардыгынан. Турецкий көчөттөр эң сапаттуу болот. Дүйнө жүзүндөгү Европанын дагы бактарына кетип аткан көчөтканалардан алып келет. Сизди жерге барып көрсөтүп, маслатташып чечели. Хорошо, канча гектар? Карааты капитан сорту Карагай Токойдон этегинде көлдө отургузуп болот. Караатын капитан сортун Карагай Токойдун этегинде көлдө өстүрүп болобу дейт. Эгерде суугураак болсо Камчыбек Тисел деген сортун отургуза бергиле. Атаны айтып атпай болбойт Кыргызстандыкы деп. Кыргызстандын көчөтү, Өзбекстандыкы, мынабу Тажикстандыкы, Сербиянын көчөтү шыпыргыга да жарабайт. Ушуну жаздырып алгыла. Бардыгына айтып баргыла. Өзбекстан полукерлик өрүк алсам болобу баткенге сапар азыр эле айттым го болбойт деп. Алар не кылат? Көчөттү Туркиядан алып келет. Көчөттү отургузат. Көчөттөн не бутак чыгат, бутак чыгабы? Анан кийин булар өзүнүн баягы жапайы алмасы, жапайы слива, любой жапайы тамырына уруктан чыгарат дагы, буну регенеративный кылып туруп уруктан чыгарат дагы, анан ошого баягы турецкий бутакты улап туруп, анан кийин чөчөтлөрдө кып койганбыз браталар, Pink Lady деп бакырып сатат. Болду, башка бакырыгынан башка атты кыям жок у жерде, ачык эле айтып коеюн. Өзбекстандын көчөтүн алган күйүп кетет. Үй менен күйүп кетет. Өмүрүндө экинчи бутуга тура албай калат. Эгерде 10 гектар жерге Өзбекстандын көчөтүн алып баккылсын, күйүп кетет. Үй менен күйүп кетет. Эч качан бутуга тура албайт. Ошону мен силерге ачык айтып коеюн. Эч качан албагыла ал жактан көчөт. Жөн эле убара болосуңар. Нөл жерден жерге канча көчөт кетет. Азамат. Так, азамат эмне кейин деп атат элең? Аллага фундукту так 700 көчөт кетет. Аттыкы да жок, туура аттыкы ham жок. Кайсыл жердин көчөтүн алсаң? Польша, Турция 2 көчөт. Бадамды 70ти 7ге көбөйтөсүн. 500 көчөт кетет.
жаза бергиле суроолорду. Бак отургузуу боюнча суроолорду жаза бергиле. Карлик алма көп жыл бери 25 жыл берет. Полу карлик эгебиз. 15 көчөт эксе болот да делет, неге болбойт? Бир көчөт эксең да пайдада. Бир көчөт эксең, ошол сага күчүнө киргенде 100 килограммдан алма берип турат. Же болбосо 15 килограммдан фундук же бадам берип турат. Бир көчөт да пайдада. Поршанын көчөтү күчтүү туугандар. Поршанын дагы Сулик деген питомник бар. Ошол жерден Суликтин питомнигинен Путиндин бактары, Краснодарский крайдагы Путиндин бактарын ошол обеспечитет. Кайсыл жерден алсак болот, сизге заказ берсек болобу? Туугандар, биз көчөттөргө заказ алып атабыз. Мен номерим мына ушул, жазып алгыла. Анан ошол жерге өзүңөрдүн жериңер боюнча маалымат бергиле. Ошого карап туруп кандай көчөт кетет айтабыз. Турция өрүгү барбы, кайерден алсак болот Баткенден? Бизден аласың, сапар 0550 20 0007. Бадам 5 сотик жерге канча көчөт кетет? 35 көчөт кетет. Өзүбүздүн көчөттөр эмнеге болбойт? Селекция жок да, Саша. Селекция, илим салынбай атат да бизгилерге. Ака 500 көчөт 2,5 миңден карызга болуп беришке болобу дейт. Туугандар, бизде азыр мисал үчүн 1,5 миң долларын берип коесуң дагы көчөт келгенде ана 1000 долларын алып берип алып кетсең болот. Assalamu alaikum. Bir adamın ölümüne şofördün күнөөсү кандай болот дейт. Эми туугандар, шофер ичип алып айдаса, же болбосо ач көздөнүп уктабай айдаса, же болбосо баягы ашкере газды басып, мисалы үчүн 40 турган жерде 140 менен айдап кире турган жерине кирип, бер жактагыларды өлтүрө турган болсо күнөөлүү болот. 100%. Мисалы үчүн 100 деген жерден 150 менен айдап туруп өлө турган болсо эмне баягындай өлүм болот. Өзүнө мындай зулум кылган өлүм болот ошол. Түшүнүңөрбү? Мына баягы знактар бекер коюлган эмес да, ол дагы канча жылдан бери изилденип, эме болуп коюлган да. Бул общий правила. Мисалы үчүн сен өзүң өлүп кете бер. Маадамектен 500 менен айда. Бир жаныңдагылардын жанын кыйбашың керек да сен. Өзүңө го өзүң жооп бересиң. Беркилерге кантип жооп бересиң? Жообун бердим десе не болот, мас болуп алып дейт. Мас болобу, со болобу, наша чегеби, арак ичеби, талак деген талак түшүп калат, туугандар. Так что о отмазка жок. Катының башка бирөөгө тиет, нике окулат, нике түнү болот, вазелин алып барып бересиң, ошол мужик катыныңы өкүртүп бакыртат. Анан кийин кой берсе, кой бергенден кийин дагы 4 ай шилекейиң агып күтүп туруп, анан кийин аласың. Ушундай айтайын силерге. Полукарлик өрүк баасы канча? 5 доллардан 435 сом. 2 доос бир не жол бербей жандагысы каза болуп калды да дейт. Чатак болуптур да. Чатак болуптур, өтө чатак болуптур. 10 сотик жерге жеромин алма канча? 120 кетет, укам. 120 жерге 2ге 4 эгилет. Полукарлик жеромини. Так, Куда кааласа 120 алмаңан 50 килограммдан бергенде Алла буйруп 6 тоннадан жеромини саттырасың. Жероминин 1 килосы 1 доллардан. 6000 доллар 10 сотик жериңен иштеп турасың. Агар 1 гектар эгип алсаң 60.000 доллар чөнтөккө жыл сайын түшүп турат. 60.000 доллар. Мына азыр жашың 20да болсо эгип койсоң 10 жылдан кийин 60.000 долларда. Дүйнөнү кезип жүрө бересиң. Жылга путешествовать этесиң, умрага барасың, чоң ажылыкты кыласың. Бул чоң мүмкүнчүлүк да. 1 гектар жерге тишиңи тишке коюп, алма эгип алсаң, маза кыласың. Жашооң малина болуп кетет. Малина. Жыргал болот жашооң. Ошон үчүн бак кылыш керек. Кеңиреп, саясатчыларды ээрчип, бирөөң анан бир баланы ээрчип, бирөөң бир баланы ээрчип, анан эки-экиден талашып, мушташып убакытты өткөрдүңөр. Эми эсиңерге келгиле эми. Eski partiyalarda кууган кемпир чалдар. Эми слива эккиле, куршаптыктар. Акмандыктар болсо эмне бадам эккиле, ойлонгула. Аксылыктар слива эккиле. Болду эми көрүнгөндө ээрчип жүрө бербегиле. Бул жашоо өтүп кетет. Не кыласыңар фанат болуп бирөөгө? Пайгамбарга фанат болгула. Өзүңөрдүн ата-энеңерге фанат болгула. Ата-энеңерге алып бербеген чайды ошол саясатчыларга алып берип пөпөңдөп жүрөсүңөр. Ошолор бир не кереги бар? Онун керектүү бак кылып кой. Өзүң үчүн бир гектарга сонун кылып бак кылып кой.
каалаганыңдай жаша, король болуп жаша. Кандай жыргал? 3-4 дана көчөт сата бересиз, брат? Ооба, сата беребиз. Салам алейкум. Ишиңизге ийгилик, көп адамга жакшылык кылып атасыз дейт. Иншалла. Лайктан басып, тугандар, поделиться кылып, ошончо сбыт болобу? Уга келгенде болот, тугандар. Сбыт дайыма бар. Сбыт бар. Сбытты жасаш үчүн чырайлуу нерсе чыгарыш керек да. Азыр боткодой болгон алмаларды эч ким албайт. Мына баягындай бири окшошпогон жаңгакты ким алат? Бири-бирине окшошпогон бадамды ким алат? Туурабы? Дамы жок малинаны ким алат? Дамы жок клубниканы ким алат? Туурабы? Мына клубниканын жакшы жаңы Александра, Надя, дагы эмне деген сонун сорттору чыкты. Ошолорду алып отургузгула. Дамы да сонун, көрүнүшү дагы эстетически жакшы. Варенье кылсаңыздар сонун болот. Ошону үйрөнүш керек да. Аң сезимди подключать этиш керек бул жерде. Салам алейкум, Тасыр жолдошум. Каалаганча каерде болсо 4 тарабын кыбла десе жооп түшөбү, рахмат дейт. Тугандар, өзүңөргө, мына особенно аялдар да, өзүңөр баягындай талак тилебегиле. Анандай болобу, мындай болобу деп. Өзү талак деген сөздү 3 жолу айтып, бошсун десе анан кийин бош болот. Анан 4 тарабын кыбыла, эшикке чык, үйгө кир десе талак түшүп калат, ана мына деген жомокту койгула. Өзүңөргө талак издебегиле. Ондой дебеңиз деп айткиле. Түшүнүңөрбү? Бул күнөө болот. Аял эринен бир себепсиз, жөөлүү себепсиз талак сурай берген бул чоң күнөө. Астапырла. Намазбы, ишиңизге рахмат, Гүлзат. Өрүктүн кандай сортун эксе болот? Баткендин Бүргөндүдөгү жерине. Сапар, азыр өрүктү как кылып абир таппай калдык да. Как кылсаң жакшы өтпөй жатат. Кабы менен көтөрүп алып, көрүнгөн жерде жалдырап сатам деп аракет кылып жүрөбүз да. Азыр свежий бойдон сатып бере турган вариантына өтүш керек да. Бул 25 апрелде пыша турган сонун неме бар. Өрүк бар, Приция деген. Onun arkasından эле 5 күндөн кийин не Рубиста пышат. Анан кийин Магадор пышат, Микадо, акырында Вандеркот деген. Ошол 5 өрүктү эге бер, 5өөнөн тең барака табасың. Көчөт өстүрүп атам, эмне көчөттөрдү көбөйтөлү дейт. Тугандар, көчөт өстүрүп атамын деген сайын эгерде силерде эме болсо баягындай инвитро лабораторияңыздар болсо, клонирование менен көчөт даярдагыла. Анан кийин жөнүнө вегетативдүү, анан вегетативдүү көчөттөрдү даярдаганды токтоткула. Бул пройденный этап. Себеби дегенде толгон токой вирустар менен чыгып атат. Анан кийин баягы силер алган материал баягындай узак түшүмдүүлүктү залажить этип коюп атат да. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн көчөт ким көчөт чүмүн дегендер токтоткула. Все. Токтоткула да онон көрөктө ошол жериңерге бак кылгыла. 20 көчөт жеромини алма керек, акчасын февралда берип алса болобу? Жок, азыр бериш керек, $100 которушуңуз керек. Анан кийин биз сизге февралда эмес, ал көчөттү только 1 мартта беребиз. Анан жероминини каяка эгейин деп атасыз. Эгерде ысык жакка эксеңиз, жеромини пөк болуп калат. Ысык жакка пинкледи, орто ысыкка галабал. Анан кийин 1200 метр деңиз деңгээлинен жогору жакка жеромини, Golden Delicious, Granny Smith ушул 3 алманы айдасаңыздар болот. Кара сууга эмне ийсе болот? Кара сууга эме выбор көп да. Кара сууга анжир болот, суу болсо, гелес болот. Так, анан кийин бадам болот. Сонун немелер бар, варианттар бар. Рахмат, жаны сенен, Алла разы болсун, рахмат. Таласка сиздин алмаңыз өсөт, Надира. Биздин алманын ошол Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith деген 3 өсөт. Сонун өсөт. Салам алейкум. Сушканы кайсыл жерге сатсак болот дейт. Ошко алып келгиле. Ошко домдун астына портер менен коюп алып, күнүгө 100 кило, 150 кило сатып турсаңыздар болот. Ошол баткендик туугандар Ошко, Жалал-Абадка, Өзгөнгө, Каракулжага, баягы өзүңөрдүн мына немеден баштап, Нокаттан баштап, биягы Ат башы, Актала бардык жерге портер менен барып туруп, ошол район жетекчисине Руарга барып туруп, мен Абдулла Ташиевичтен атынан келдим. Мына 2,5 тонна өрүк алып келдим.
ушуну сатышпай экенсиңер деп мен атыман айтсаңыздар, мен телефонума чалдырып берсеңиздер, мен айтам руарга, руар силерге шарт түзүп берет, базардын жанына же кадабай жерге коюп берет, сата бересиңер. Мынабы кара өрүгү барлар, курут, сары май, эмне продукциясы болсо айткыла, мен саткан жардам берем. Кудайга шүгүр, ошол республика боюнча сөзүбүз өтөт. Бардык жерге айтып деп дайындап коюшка алхамдулилля немебиз бар. Любой жерде Абдулла акамки десеңиздер болду, чечилет. Өрүктү канча егиш керек, 10 сотик жерим бар дейт. Өрүктү 3-кө 5 эгилет. Сапар. Кадам жайга кайсыл алма болот? Кадам жайга галавал. Анан кийин баягы Халмион деген ысык жерлер бар го. Ол жерге пинклейди жакшы болот. Таксыр катыным кетип калды, эмне кылайын? Үйлөнүп алсам деп отурам дейт. Эми катын кетсе төшөк жаңырат дейт. Не коркосуң, сен не катын белең? Ал да сразу убакытты кетирбе, сразу үйлөн. Не келдиреп отурасың? Сразу үйлөн. Өзү балыны өзүнө. Өзү катындын немеси акы мынандай эле. Мына өзбек ажы айтып атат го, катынга бир күндө 1 стакан жылуу суу, анан 1 сындырым нан болду. Сен ого акарачка, анан торт, анан кийин самса, башка нерсени алып беришке эч кандай немең жок, акын жок, неме баягындай. Он карыз эмес, милдет эмес. Аял ошого разы болуп жашаш керек. Анан бай болуп кетсең, естественно эме. Колуңда болсо алып бересиң. А колуңда жок маалда ошол 1 стакан суу, жылуу суу, анан кийин 1 сындырым нанга разы болуп жашаш керек. Болду. Анан кийин эле катындар болсо норка кийемин, шуба кийемин, патинке кийемин, жоолук саламын, алтын алып бер, ондой мындай деп сени онтип грузит этишке эч бир катындын акысы жок. Мисалы Регинанын бүчүрүн кара гиласке уласам кандай маалымат бере алат? Болбойт, Нуржигит. Убара эле болосуң. Кичинерип кетет. Майда болуп калат. Салам алейкум, ассалам. Алла разы болсун, сизден да разы болсун. Токмокко эмне тиктедиңиз эле дейт. Токмоктун өдө жагына алма, алмурут тиксе болот. Анан ылдый жагына дагы алманын галавал деген сорту болот. Анан фундук. Да ушу баарына жетсин дейт. Туура, эми багында өзүбүздүн эркектер өзүбүздүн укугубузду билишибиз керек, өзүбүздүн милдеттерибизди билиш керек. Мына аял алдыңбы? Эми өзүң үйүң жок болсо, кухня анан жатакана, 2 комнат менен обеспечить этишиң керек. Анан кийин үстүнө ийилип ала турган кийими болуш керек, жууна турган шарттарын кылып беришиң керек. Анан кийин ошол акчаң жок болсо, ошол сен эмне жесең ошону жеш керек. Анан кийин эле мен мындай жешим керек эле, анан мынандай кийишим керек эле деп башты оорутпаш керек ал. Брамли деген алманын сорт нексе болобу дейт. Туугандар, сорт көбөйүп кетип атпайбы? Ошого мына суук жака 3 алма. Бул Жеромини чечилди, Golden Delicious сары алма, мына Жеромини кызыл алма, кара кочкул. Мына болсо сары алма, Golden Delicious и көк алма. Үчөө эле жетет Кыргызстанга. Pink Lady Rose Glow бул өтө ысык жерлерге, да. Бизге мисалы үчүн Pink Lady Rose Glow'ду кереги жок. Себеби дегенде ол алмага биз муктаж эмеспиз. Өзбекстандыктар эге берсин аны. Бизде суук жерлерибиз бар, жетиштүү. Бизге галавалдын өзү жетип турат, галавал. Мындай жетет бизге. Салам алейкум. Карагат боюнча Тисел деген кимге кайрылды дедиңизде? Кочкорго. Кочкорго эмес, Тоңдо. Тоңдо Аскар Сулайманов деген байкебиз бар. Ошого кайрылышыңар керек. Ошол кишиге алдын ала акчасын төлөп заказ аласыңар. Так. Ош боюнча черный редька жок. Черный редька. Мен ушинтип бирок ким кармап жөтөлгөнүмдө черный редькага таза жарым кашык бал, 1 редьканы шинковать этиптир, ошого салып банкага салып коет эле. Кемпир анан эртең менен ошонун жарымын жеп алат элем. Ош боюнча черный редька жок. Бишкектен салдырыш керек болду. Базарда черный редька саткандар барбы? Тазасынан бир 2 килограмм салып бербесиңерби? Доставка менен.
Ақшасын төлеп қоямын. Мбанктан. Жаза бергиле. Лайкты басқыла. Тапылдатып лайк басқыла. Ай, молодцы. Жаза бергиле суроону. Бак отургузуу боюнча суроолорду жаза бергиле. Кутанды окуп алдык. Азыр саат 10-га чейин отуралы. Да 20 минут отуралы дагы бак отургузуу боюнча дагы 1-2 суроого жооп берип, анан кийин эс алайлы. Жаза бергиле. Сурооңуздарды жазып калгыла. Изилбиршан Сарынактын көчөтүн кайдан табабыз? Базар кургон шаарынан дейт. Бизден алсаңыз болот. Williams деген эзилип пышат, сап-сары болуп, сонун болуп. Алмурут көп эккиле алмага караганда алмурут жакшы кетет. Баасы дагы жакшы болот. Алмурут бактериальный ожог менен оройт. Ошон үчүн немеге туруктуу сортторун эккиле. Бактериальный ожогу туруктуу сорттору бар. Бул деген Маргарита Марилла, Williams, анан Хорусвит деген 3 сорту. Ушул аябай туруктуу бактериальный ожог менен оорубайт. Бакмутоо боюнча YouTube каналыңыз барбы дейт. Сапар Бакмутоону келип персонально үйрөнүп кетпесең, ол баягы немеден көргөнүң менен адаша бересиң да. Келип биздин бакты кыркканда ученик түшсөң, 1 апта кыркканыңда уже поликарликтин бардыгын бутап каласың. Гелес, алма, алмурут, хурма бар жокту бутап каласың. Бул өнөр болот да. Кийин анан мисалга бирөөнүн 1 гектар багын алып 30 миң, 40 миңге 2 күндө, 3 күндө бутап чыгып кете бересиң да. Бул дагы акча болот. Үйрөнүш керек, школа ачыш керек да бутоо боюнча. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, акча болсо, Туркияга кетиш керек. Туркияга барып, ушул бутай турган сезондо барып иштеп келиш керек да. Үйрөнүп, салам көчөттөрдүн топурагы менен алса жакшы дейт, ушул чынбы дейт. Топурагы менен алса болот да, ооба. Топурагы менен деле алып келип эксеңиздер болот, жакшыраак болот да. Өсүп кетиши жеңилирээк болот. Корневой системаны разрушать этпей, топурагы менен алып келип эксе көбүрөөк неме. К сожалению, немеден топурак чыгарыш кыйын да Туркиядан. Болбосо мен топурагы менен мисте алып келейин дедим эле, болбой калды. Мисте өсүшү аябай кыйын да. Жаза бергиле суроолорду. Малина кайсы сорт бар сизде эң жакшы? Малинаны тууганда тегиле Кыргызстанга эң жакшы сорту бул Мапема жазып койгула. Мапема деген сорту, бул универсалдуу сорт. Аябай жакшы, жаңы сорт. Полька Палана эскирди бул. Качанкы сорт. Булар жаңы чыкты. Мапеманы экспортко жакшы кетерет. Ошон үчүн жазып койгула. Мапема деп. Ким биринчи жолу кирип атса, подписка басып койгула туугандар. Кийинки биздин эфирлерге силерге уведомление барат. Эфирге кир деп. Эфирге кирди деп. Ошон үчүн ким кирип атса, подписка басып көргүлө. Подписка болгула. Опа.
подписка болуп койсоңуздар кийинки эмеде мапема 150 сомдон башталат. Мапема көлдө бышпай бүтпөй калат дейт. Бышпай бүтпөй калганын алсаң деле жетет да. Малина экиге бөлүнөт. Бирөөсү тутамека, бирөөсү болсо ремонтантный. Ошон үчүн мапема тутамекасын алгыла, ошол өз немесинде пышат. Тутамекасын суук жактарга отургуш керек. Более жылуу жактарга ремонтантный отургузат. Сабыл экөө Таласка эмне эксек көп акча табабыз. Алма жакшы болуп атат. Талас району, анан Бакай атага алма эгиш керек. Кичик Алайга эмне эксе болот, өтө сууктуулуу. Алма эгиш керек ал жака. Кайсы жактан алса болот дейт. Бишкектен аласыңар. Бишкекте бардык көчөттөрдүн концентрациясы Бишкекке топтолот. Сабыл экөө биалма канча эгилет. Бизде көчөт барбы, бир штук канча сом турат. Так, 3-кө 5 неме 2-ге 4 эгилет биалма көчөтү бар бизде. Басы 435 сом. Азыр Исламбек 2000 биалма көчөт бар. Каласаң азыр эгип алсаң болот. Регина бар. Регинага бирок суук жака эгилет, Регинага кеч калдыңар. Түштүк жака азыр жер даяр болсо эксек боло берет. Сарнекти доставка кылсаңыз болот, 2 штук Базар Коргон шаарына. Базар Коргон шаарына эмес, Жалал Абадка склад ачабыз, ошол жерден келип алып кетсеңиз болот. Жалал Абадка түшкөндө 1 ай сатылат. Кудай кааласа, 1-марттан баштап 1-апрелге чейин склад ачылат Жалал Абадтын центрине. Ошол жерден алып турсаңыздар болот. Көчөт. Баса бергиле. Регина Кордияны азыр эксек болобу. Нуржигит Регина Кордия суук жака эгилет. Токтогулдан ар жагына же Каракул жага. Ал жерде азыр эге турган шарт жок. Жер муздак. Үйдөгү малинадан кантип кутулабыз, жаңы тиги кантип тигебиз дейт. Үйдөгү малинаны казып салыш керек. 1 метр болсо дагы төбүнө түшүрүп, казып, тамырын алып салыш керек. Анан кутуласыңар. Жаңыны болсо ошол неме кылып, 2 малинанын ортосун 50 сантиметр, анан кийин басып жүрө турган жагын 2 метр кылып эге бересиңер. Кара балтага болбойт да. Бул суукта кара балта. Суук болуп калды. Кичалайда кайнады. Кичалайга Жеромини, Golden Delicious, анан Granny Smith, ошол 3 эле алма эгебиз. Алманын сортун азайтып атабыз. 3 алма. Жеромини, Golden Delicious, Granny Smith. Тоо жака. Ысык жака Галаваллы. Пинкле Розыгло алманын бизге кереги жок. Бизде суукка сактай турган алмаларыбыз жетиштүү болот. Жаза бергиле суроолорду, бага отургузуу боюнча кимде суроо болсо бергиле. Так, 12 мүнөт убакыт калыптыр. 12 мүнөттө бир жок дегенде бир 3-4 суроого жооп берип алайлы. Баса бергиле лайкыңарды басып, поделиться кылып. Ай, молодцы, өрүктү азыр эксем болобу дейт. Болот азыр. Эгерде түштүктө болсоң. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Алина, кандайсың?
иштер кандай экен? Жакшы, шүгүр. Жаза бергиле суроолорду бак отургузуу боюнча. Рахмат. Фундуктун көчөтү болот. Ооба, жеке фундуктун көчөтү болот $8. 1 гектарга 1000 штук батат. Ар бири 10 килограммдан түшүм берет. 3-жылы мөмөсүн берип баштайт, 10 жылда күчүнө кирет. Берилген нерсени айта бериң, элге жардам тиет. Хорошо. Аракет кыла берели, бардыгыбыз Кыргызстандын өнүгүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошо беришибиз керек. Ар бир кыргызстандык кыргыз элинин патриоту болуш керек, өзүбүздүн жерибиз үчүн кызмат кылышыбыз керек. Мисалы үчүн мен жөн эле домохозяйка болуп, ушунча үйдө отурам деп наалыбаш керек аялдар. Аялдар ошол Кудай берген 5 сотик жерби, 3 сотик жерби, 10 сотик жерби, 20 сотик жерби, ошол жерге сонун кылып туруп, айылдагы бардык келиндер сүйлөшүп туруп, окшош гилес эгиш керек, же окшош нак эгиш керек, же окшош бадам эгиш керек. Бардыгы биригип, бир сорттогу өрүк отургуш керек, ошондой кылып. Анан ошол айылга алыстан фуралар келет. Анан ошондо бардыгы 3 сотик, 5 сотик, 10 сотик, 20 сотик жериндеги бир түрлүү сорттогу малинаны же болсо өрүктү, алманы алып чыгып сатышат. Ошол айыл бай болот. Анан кечке эле баягы баласын Россияга жөнөтүп берип, талтайып отуруп үйдө, анан ар неделяда 2 жолу өзгөнгө келип, сасып ирип, аш жеп, анан мушташып, чачташып, арак ичип жүргөн ошол келиндерге айтарым, эсиңерге келгиле, өзгөндө пышырып коюптурбу, ошол кафелерде, чайканаларда, май баскан төшөктөрдө сасып ирип отурасыңар былжырап. Уялбайсыңарбы? Балаңар жерде иттин күнүн көрүп, орустун кулу болуп, акча иштеп атса, ошол акчаны сарамжалдуу пайдалангыла. Ошол акчага көчөт алгыла. Мисалы үчүн өчүрт кылып койгула. Үйгө эле бир табак ашты жасап туруп, черный касса 10 миңден ойноп койгула айына. 10 киши ойносоңор 100 миң болот. 100 миңге мисалы үчүн 10 сотик жерге сонун кылып туруп, 70 дарак, капельный, тосмосу менен кылып, өчүрт менен кылып туруп, ар айда 12 айда бардыгыңыздар бактуу болуп каласыңар. Анан 10 сотиктен ар бириң уже 6-7 жылы ошол жерден 5 тоннадан саткыла. 5 тоннадан 50 сомдон сатса 250 миллион миң сом болот. Онун ардыкы болсо 2,5 миллион сом болот. 2,5 миллион сом менен бирөөңөргө бир үй алып берип койсоңор болот балдарыңарга ошентип. Турабы? Анан айтса жаман көрөсүңөр. Өзгөнгө келип эле самтырап эле 10 отурасын 10 миң сом таштап кетесиң. 15 миң отурасын 15 миң сом таштап кетесиң. Үйдө тамак жокпу? Ошондой иштерди кылбагыла. Ойлонгула, кыргыз элим. Себян сорту эмне деген ол? Себян. Нуржигит, сен интернеттен окуганың баардыгын биле бербейм, өкөм мен. Определенный сортторду гана түшүнүгүм бар да. Ошон үчүн баардык кыргызстандыктар сарамжалдуулукка үйрөнөлү, темселеп аягында кылып ресторанда той берген токтотуш керек.
Kızına sonun kılıp durup үйden bir sire töşek kılıp koy. Kızına gelsin, үйüne bir koy soyup durup, ошол күйөө баланы жандап келгендерге шорбо шилен кылып туруп эле ашты жедирип туруп эле кызын кош бер, күйөө бала үйгө алып барсын, эртеси күнү анан кийин силерди чакырып койсун, кудаларды, туугандарын, 2 кой союп, болду 3 кой менен үйлөнүш керек да, болду жетет ошол. Самтырап эле анан кийин эле ресторан жүрөсүңөр. Үйүңө барса нормальный жууна турган мест таң жок. Туалетке кирип чыккычайын анан көтүң тогун калат. Туалетиңе барып кирип чыккычайын. Турабы? Тура. Багы көчөлөрүңдө басып болбойт. Мынау бир кызды көчүргөнү өткөндө бир жерге менин үкөлөрүм барыптыр. Барса көчөсү айланайын белге чейин баткак экен. Бардыгы бутуна пакет кийип араң барышыптыр. Жамгыр токтобой барып эле чыга турган жерден 4 саат кармалышыптыр. Анан кайра чыгып келип программасын жөн эле машина менен барып, ошо эмне кереги бар? Анан кийин мына тойлордун өзүнүн сезону болуш керек. Пышыкчылыкта өткөзгүлө. Анан февралда эмерге тиесиңби? Бар жок уй желегенде эч нерсе жок. Мал арык кезде. Февралда, апрелде, мартта эрге тием деген. Ондой эмес. Сезону менен пышыкчылыкта августта ата-энем кыйнабай. Мына кыз баланын үйүндө бир сире төшөк берсеңер болду. Ол азыркы силер берип аткан баягындай бир мебелдер бокко да жарабайт экен. Бир-эки жатса эле сынып калып атат. Шкафтар беш нерсеге жарабайт. Не кереги бар ондой нерсенин? Тура, акча коротуп, кыз берген үйгө 40 жыл тийбе дейт. Ол кыз кеткен жерден кийин о ата-энеси жашаш керекпи же кызы менен кошо кетеби олар? Ошондой кылбагыла, кыйнабагыла. Болду, сеп десе эле эми колунда барлар кылып бере берсин. Бирок колунда жоктор өзүнүн стандартын коюп алыш керек. Болду. 10 жер төшөк, 2 эт төшөк, анан мына деп туруп эле 8 балыш деп чечип коюш керек. Арзан кылып. Түшүнүңөрбү? Кыйнабай. Бир кой келди. Шорбо шилен кылып аш берип туруп эле омин болду, чыгарып бериш керек. Күйөө бала эртеси күнү 2 кой менен тууган уругун, кудасын чакырып коюш керек. Болду. Ошо менен бүтүш керек той. Антип кыйнап бири-бириңи анан кийин түштөндүрүүнүн өзүн эле 20 жерде түштөндүрүп атат. 20 койдун башы кесилип атат. Азыр о койго ыраазы болбой бардыгы тай менен түштөндүрүп атышат экен. Элестетип көрүлүп 20 тай союлуп кетип атат бир кыздын эрге тийиши, бир баланын үйлөнүшү үчүн. Ондой кандай биз экономиканы кантип кармайбыз? Кулчулуктан кутулбай жүрө беребиз ушинтип той кылабыз деп. Ошол Россиядан келген акчалардын бардыгын бакка вложение кылыш керек. Бак өсүп туруп, анан кийин 4-5 жылдан кийин эч ким барбай калыш керек ал жакка, кыйналбаш керек. Бардыгы бул жакта жашаш керек. Жылкынын бышкан этин деле жей албайбыз. Туура толгонай биз этти кандай пиширабыз билесиң, эптемей эле кызыл эт кылып эле карматып коет колуңа. Нормально пиширбайт да. Ошондой туугандар. Siz sonun байкесиз дейт. Рахмат эң туура советиңизге дейт. Туура да кыйнабаш керек, өзүбүздү кыйнабаш керек. Курандын бир да жеринде жазылган жери жок. Рахмат. Кыргыз туугандар асына көбүнөкөбүз эл не деп айтат деп жашап келебиз дейт. Туура айтасың, элдер биздикилер кочо көрсүн, тигил бул деп жүрүп эле өзүбүздү өзү жеп атабыз да. Айлуна
Подаркаңа рахмат, қарындашым. Сұраулар бүтүптүр, туғандар. Алейкум ассалам, Алибек. Тынч болгула, аман болгула. Кайрадан эфирде жолугушканыбызга. Оштомун, Алибек. Тынч болгула, аман болгула. Класс баскандар. Керктейли той кылып койсо болот да 20 жипти коштоп келбей деп. Тура 20 жипке эмне бар? Тура жөнүнө сырапта. 20 жип жок дегенде $2000 келет. Элестетип көрө, $2000. $2000 канча көчөт келет? 400 көчөт келет. 400 көчөт эгип койсоң, 4 жылдан кийин канча киреше алып турасың? Тура? Ар бир көчөтүң 1000 сомдон берсе, 400 000 сом киреше алып турасың. Тура? Не кереги бар оны кыйнап жөнүндө? Акчаны сапырып эле. 400 000 сомго 20 сотық жерге жақсы сартовой малина егіп алса, күнүнө жоқ дегенде, ең аз дегенде 100 килограммдан малина сатып турат. Жақсы сартовой егіп алса, 400 000 сомға. Күн, мисалы үчүн, Кудайдын күнү көп. Ошол июндун бир 20-сынан баштап туруп, ошол ноябрдын башына чейин сатат. Күнүгө 100 килограммдан. 100 сомдон сатса күнүгө 10 000 сом. 10 000 сом киреше. А бул малина бир жак качып кетпейт да, бул калат да. Ошол жерде. Тура? Калат ошол жерде. Жылга түшүм берет, жыл сайын. Июль, август, сентябрь, октябрь. 4 ай, 120 күн. 10 000 сомдон берсе. 1 200 000 сом акча алып атпайбы. 1 200 000 сом менен бир семья вообще эч кимге зарыкпай курсагы ток жашайт. 1 200 000 сом. Күнүгө 1000 сомдон иштетип атабыз азыр. Биз ошо 5 балам менен жеңең экөөбүз 7 кишиге 1000 сом мынандай жетип атат. Күнүгө 1000 сом. Бир жылда 365 000 сом. А бул жерде 1 200 000 сом. Дагы көбөйтүп кете берет да. Тура? Кайдагы бирдемелер чыгарып эле биздикилер өзүн кыйнап эле жүрөт дей. Үйлөнгөн жаштарга сурап көрүп, эгерде атасынын же апасынын же бирөөсүнүн жери болсо, ошол жерге баг отургузуп беришибиз керек. Тойго барганда көтөрүнүп барып, акча менен бериш керек. Жанагы баягы китайский жолук, китайский калпак, китайский тон, китайский баягындай мужской рубашка, ошолорду, китайский баягындай чөпүрөктөрдү бербеш керек, болду. Китайды багытып атат, байып атат Китай биздин эсебизден. Ошол чөпүрөк чапырак менен. 200 сом берип койгонуң керек да. Ошол атасы өлдү, апасы өлдү. Баягы бостоп неме кылып турат, бир ящик кылып койгула, мына дунгандарга, өзбектерге окшоп эле прозрачный бир ящик коюп койгула. Мына мисалы үчүн полный Тазияга келген кишилер 200 сомдон салса, Тазияга 500 киши барса 100 000 сом акча топтолот экен. Тура? Жардам болот. Ошол той кылып аткан болсо, тойуна барсаңыздар 500 сомдон көтөрүп барып туруп 500 сомдон салып койгула. Кол коңшулар, тура? Ошол китайский жолук, китайский калпак, китайский тон, булар деген бизге материалдык зыян берип атпайбы булар? Экономикабызды подрывать этип атат. Китайский шмоткалар бизди курутат. Ошон үчүн бул мыйзам чыгарыш керек. Эртеге Кудай кааласа, жогорку кеңешке барсам мен, ушул мыйзамды чыгартырам. Жогорку кеңешке барсам, ушул мыйзамды чыгартырам. Ошол чөпүрөк, чапырак, бирдемелерди апарбасын. Ким алып бара турган болсо, колго түшө турган болсо, баягындай 200 минималдуу зарплата деп туруп, штраф деп коем. Андан көрө акча алып баргыла. Акча алып барганда эч ким урушпайт силерди. Мисалы үчүн, бардыңар бирөө
ыйлап турат, атам өлдү, апам өлдү деп турат. Анан сен аны барып эле баягы китайский синтетика шляпасын кийдирип, анан кийин баягы тойдунду кийдирип эмне кыла койдуң? Эч нерсе кылбады, одон эч нерсе. Алып бар, кымкап суусар тебетей кийдир, кымкап ошонун суусар тебетери абир болот. Анан кийин баягындай сонун койдун жүнүнөн, мисалы үчүн эме кийизден баягындай аппак, баягындай Кошой Батыр кие турган, баягы Жакып хан кие турган тон кийдир. Анан кийин баягы пластмассаны эмне сен монтип очковтирательство менен заниматься этип атасың? Эмне кереги бар анын? Алып бара албайсыңбы? Жөн эле 200 сом берип кой. 200 сом берип кой. Тура? Жөн эле алып барып туруп эле мынау ящик коюп коюш керек, ошол жерге тук салып кете берсин. Мисалы үчүн Тажияга бир барганда эң аз барганда 500 киши барып атат. 200 сомдон ящик кетсе 100 000 сом. Ошолорго бир материальный жардам болот. Эгерде баласы бир эме болсо, баягындай жаш баласы болсо, ошого жардам болот. Вдова не может работать, например. Өмүр бою баягыны күйөөсү баккан, күйөөсү өтүп кетти, баягы жесирге жардам болот, 100 000 сом. Тура? Анан кийин баягы жерден эң жаман эме тамак бул деген өлүм болгон жерден тамак ичкен. Эң жаман тамак ошол тесип чыгат экен адамды. Эң жаман тамак ошол өлүм болгон жерден бир сындырым нан жедиңби, бир алым аш жедиңби, бир кесим эт жедиңби, ошолго жооп берет экенсиң. Жетимдердин акын тартып алып жеген менен барабер болот экен да. Эгерде эртеси күнү жасаса, мисалы үчүн ыксан жасайбы, же неме кылабы, от души мисалы үчүн колунда болсо чай берсе, барып иче бер. Бирок именно тазия болуп аткан жерден барып даам таткан болбойт экен. Эгерде алыстан эле бир Казакстандан келсең, же Туркиядан, же Бишкектен учуп келсең, анан баягы жерде түнү келип эме болсоң, коңшулар жакка баягы бир эмне суюк тамак уюштуруп коет, ошодон ичишиң керек. Анан жерде жылкыны сойдуруп, анан кийин баягы чучуктарды каптатып, баягы май болуп бар жоң, сакалыңан бери май болуп, анан баягы жерде от жагып, отту неме кылганда анан жерде эшектей аракты ичип бир 10-15 туруп алып, баягы чучуктан закуска алып, онду бок жүйүнө аралашып кетип атпайбы? Чо за долбоебизм бул? Кандай бул тажия болот онда? Ойлонуш керек да. Ошон үчүн туугандар, мына эркексиңерби, аялсыңарбы, ушуну элге жайгыла. Баягы жамандык, жакшылыкта чөпүрөк, чапырак алып барганды токтотолу. Чөпүрөктүн, жолуктун баасы 200 сом. Калпактын баасына 200 сом. Тон берем десең 500 сом. Дагы эмне кылам десең, ошондой кылып эме кылып коюш керек да. Тариф коюп коюш керек. Барды. Мисалы үчүн, ошол бирөө тазия кылды. Мисалы үчүн 500 киши барды. 200 сомдон акча ящикке салып коюшту, 100 000 сом акча чогулду. Баягылар күйөөсү өтүп, кыйналып турган жесирге жардам. Жанагы эмне ошол 100 000 сом менен бир жок дегенде 3 ай, 4 ай жашап турат. Мынтип баягы эс үчүн жийип, мынтип моральный эмеден баягындай депрессиядан чыгып, так эмне болду эми кантсем деген эмеге чейин элдин жардамы болуш керек. Анан кийин баягы чөпүрөк, чапырактарды алып барып бердиң, ону алды, ол ящикке салып койду бир сандыкка. Анан кийин ал дагы көтөрүп барат, ошентип атып, баягы тетиги 70-жылкы костюмчумдар дагы эле айланып жүрөт. 70-жылкы упаковкадан чыкпай. Баягындай коробкасынан чыкпай канча рубашкалар чирип кетип атат. Ошону эртеге жогорку кеңешке барамын. Ачык айтып, элге жеткире турган мал келди, болду эмес. Эски стереотиптерди токтотуш керек. Өзүбүздү кыйнаганды токтотуш керек. Баягында 500 000 кишиге ресторанда той кылганды токтотуш керек. Ушундай эле той кылгысы келсе, кыз жактан 40 киши, эркек жактан 50 киши кылып туруп, анан кийин баягы жерде кичинекей 100 киши бата турган кичинекей кафени арендовать этип туруп эле күндүз эле саат мына обедке башталып, саат 3кө бүтүп, омин деп батасын берип кетип калыш керек. Ошондой кылыш керек. Эгерде шаарда жашап шарты жок болсо. Эгерде айылда жашагандар болсо, булар обязательно үйдө өткөрүш керек тойду.
мына кыздын үйүнөн бир кой союлуп, анан кийин күйөө балдар келип, ушул жерде күйөө балдар келет десе, энең дурайындар шагырап 25-30 А, Б, В, Г, Д, З класстагы жетимдер топтолуп алып барбаш керек. Жакын 4 досу. Баны өлүп атса ham карабай турган достордун не кереги бар? Жакын 4-5 досу, анан кийин мындай ошол кайын журтунан эң жакындары келип, чайын ичип, топтоп кетиш керек. Болду, 10 киши келиш керек, 12 киши бир койлук болуп, жиликтерин алып, эме кылып, "О, мен болду, кызыбызды силерге тапшырдык" деп туруп, ошол жерде нике кыйылып чыгып кетиш керек. Болду. Чыгып кетип туруп эле, анан кийин күйөө баланын эртеси күнү бир 25 киши же 20 киши кыздын туугандарын, жакын туугандарын чакырыш керек. Булар да куру кол барбастан өзүнүн союшун алып барыш керек дагы. Ал жактан тигилерди да кыйнабай, анан тосуп алып туруп эле чай-пайын ичип, "О, Миноблох бар болду. Всё, кызыңарды алганыбыз чын, мына туугандарыбызга үлеле кылып койдук" деп бүттү. Ошону менен бүтүш керек. А биздикилер эмне кылып атат? Биздикилер вообще өлтүрүп атат да. Канча миллиардтар асманга учуп кетип атат. Кыргызстанда 5600 ресторан бар экен. Ар бир ресторанда той болуп атат азыр. Ар бир ресторанда той. Бир бош калган ресторан көрбөйт ам. Элестетип көргүлө, канча миллиардтаган акча ошол акчаларга мына 4 миллион гектар жерибизге суу чыгарып, бактарды отургузуп, ошолордун ортосунда мал жей турган сонун чөптөрдү сеп, ошол чөптөрдү оруп келип, малды дагы багып, бакты дагы кылып, мына өзбектин жүзүмүнө, тажиктин жүзүмүнө жалдырабайлы, мына Кытайдан келип аткан апельсин, мандарин, киви, пиви бир балелерге зарыкпайлы, мына башка жактан келип аткан коондорду эмне кылабыз, өзүбүз бар жокту өзүбүз өндүрүп жеп өспөйлүбү? Же страна импортер болуп отура беребизби? Кийимди контроль кылыш керек, кирип аткан продукталар контроль кылыш керек. Ушулардын баардыгына мына баш иштетиш керек да. Ушуну иштебеген башты мына Кыргызстанда 28 000 чиновник жүрөт. 28 000 чиновниктин ар биринин чоң чөнтөгү бар. Ушул элден эле алып ушул жерге салып атат да. Элден эле алып салып атат. 34 жылдан бери уурдап атышат. Бир таза начальник жок. Бир таза начальник жок Кыргызстанда. Главврачы деле уурдап атат, мектептин директору деле уурдап атат, завучу деле уурдап атат. Бул уурдабаган эч ким жок да. Бир детсадтыңда деле уурлук болуп атат. Бардо мздоимательство. Полностью эле коррупция. Анан кантип биз байыбыз, кантип биз байыбыз, кантип биз мында ойлонсоңор, бул жактан болсо ысырап, бул жактан болсо коррупция, несправедливость. Адамдар бардыгы депрессияга түшүп калды. Бардыгы депрессияга. Коммерсанттардын бардыгы депрессияда, бизнесмендердин бардыгы депрессияда, агрария депрессияда. Бардыгы научный мир в депрессии. Все в депрессии, все. Потому что это саясий коллапска түшүп калдык да биз. Давай делай. Нельзя. Давай бери. Нельзя. Да вот это что это такое? Они говорят делай, а фискальные органы говорят не делай. Что, делать или не делать? Акыры бир эме болуш керек да. Мына азыркы ККМ, ЭТН, туда-сюда ушулардын бардыгын жок кылыш керек. Это тоже китайский бизнес. Китайский ККМдерди алып келип бизге. Ошолорду сатып атышат. Ошодон не чоңдор иметь этип атышат ошону бизге алып келип канча миллион ККМ сатып, ошодон не акча жасап атышат. Бизге эмне кереги бар ондой расходтун? Не кереги бар? Азыр токтотуп калыш керек. ККМ, СКМ бардыгын снимать этип жок кылып, баягы патентирование. Патентированияны мисалы үчүн мурда патент бир магазин 1300 сом төлөсө, ошону 13 000 сом 10 эсе көбөйтүп койгула. Мейли. Хорошо. Мурда бюджет мисалы үчүн 500 миллион болсо 5 миллиардка чыгат. Өзү эле. Туру? 5 миллиард болсо 50 миллиардка чыгат. 10 эсе көбөйүп атпайбы? Анан мына коммерсанттардын бардыгы башы айланып атат. Анан уже баягы всему действию есть противодействие дейт да. Уже биздикилер болсо басканын басып атат, баспаганын баспай атат. Баары бир деле кайра жөн эле баягы бизге ККМ киргизди, жөн эле мисалы үчүн канча миллиард сомдук бизге ущерб берип атат да ушул ККМ.
Ошол аппараттарды сатып алып биз канча акчаларыбыз короп атат. Об этом никто не думает. Каждый день все хуже и хуже. Шундай кылып бара турган болсо, акыры социальный взрыв болот. Элдер тоет да. Тойдум ошо корко берип, уже корко турган органы уже бузулуп калат. А корко турган органы бузулуп калгандан кийин, бул жаман бул. Бул элди менен тамашалаш болбойт. Мисалы үчүн ар бирибиздин башыбызга бирден калашников такап турса ham биз мисалы үчүн уже тойгондон кийин уже жарыла турган уже адам жарылат да. Ошого бул фискальный органдардын бардыгын немесин не кереги бар мисалы үчүн? Киргенде бир пошлина алдың. Анан кийин ошол немесин алып коюш керек дагы, магазинчи дагы, камокчу дагы, сатып аткан базарчы дагы иш менен башы оорубаш керек. Мисалы үчүн мынабы өзү азыр 200 сомдон сатылып атабы? 200 сомдон турабы? Ошол 200 сомду мисалы үчүн 20 сомун магазинчи пайдасын көрүш керек, оптовик 20сын көрүш керек да. Түшүндүңөрбү? А бунун баасы 60 сом боло турган болсо, уже тияктан эле 60 сом кошуп туруп булар бардыгын алып калыш керек. Анан ондой налоговик бар. 40 районда мисалы үчүн 4000 налоговик бар. Облустун центрлеринде бар. Шаарларда бар налоговик. Республиканский. Общий где-то бир канча бир налоговик. 20 000 налоговикке айына 80 000, 100 000ден айлык берип багыштын нахер кереги бар. Мына азыр мир интернетте. Бул деген не? Эмеге санарипке өтүшүбүз керек биз. Анан келип алып олор 100 000 сом айлык алат, одон сырткары дагы не бизден баягындай мына 3,5 миллиард 3 миллиард 200 000 сомдук жеп коюптур мына Алтынбек Арапаев. Ошончо камалды, өзү камалды, замы камалды, эки немеси камалды. Неге камалып атат? Ошону урдаган. Урдаганда алар дагы эмне? Кайра эле ошол телефондон урдап атышат. Ошол санарип менен интернет аркылуу урдап атышат. А ошону жөн эле кирди, прозрачный кылып койбойбу? Прозрачный кылып койду. Келди, мисалы үчүн мынадан Кыргызстанда 7 миллион киши болсо, ошонун ушундай ниве коюлгон, мисалы үчүн бир жылда 1 миллион киши бар. 1 миллион киши мисалы үчүн мына ушул бизге бир айга жетет. 12 миллион штук келет. Ону билет. Полностью эмесин коюп мына кирди. Таможнядан киргенде эле бар жоonu алып коюш керек. Все. Анан кийин ону киргенде бири ал, растаможка кылганда бири ал, анан сатканда бири ал, сатып алгандыкында бири ал, анан общий дагы бири ал. Өлтүрбөйбү онда? Жеп атат да ошентип эле бизде. Адам каждый раз мисалы үчүн бир берип кутулган жакшы. Болду, башы оорубайт. Келди, магазинге товар келди, сата берет. Пызылдатып. Анан кечке так 300 грамм печенье саттым. Так, onu KKM'ге киргизиш керек. Анан кийин бир сникерс саттым, onu KKM'ге киргизиш керек деп кечке кики-пики болуп отуруш керек болду. Болду, сатыш керек. Жөн эле адамдарды кыйнап атат. Ушул налогообложение уже социальный взрывка алып келет бул. Ошону түшүнбөй атат. Акылбек Жапаровдун схемасы мынау Кыргызстандагы 4-чү революцияны кылат. Көрөсүңөр. Ошого кетип атат. Акылбек Жапаровдун системасы Кыргызстанда 4-чү революцияны алып келет Кыргызстанга. В срочном порядке буну токтотуш керек. Мына азыр жогорку кеңешке чыгып алып безилдеп атат. Ошол сатуучулар бардыгы ар жерлерде митинг өткөрүп атышат. Ошону угуп коюш керек да. Болду, токтоткула. ККМ алып келген ККМдердин бардыгын ызымайт этип, кайсы фирма алып келген болсо ошолорду бракованный экен деп туруп мына ноутбуктан канча брак чыкты. Ошону алып келген эмелердин бардыгын өзүнө мойнуна илиш керек. Анан кийин ушуга күнөөлүү болуп эсептелген, канча миллиард доллар ущерб алып келген, ошолордун имуществолорун, налоговиктердин налоговыйда иштеген бир дагы кедей көргөн эмесмин мен. Бардыгы жиптерде жүрүшөт, бардыгы сонун акчаларда, фин полицияда дагы кыйындар, таможняда дагы, бардык эмеде. Эмне үчүн? Айлыгын эсептеп көрсөң, алар бизден ылдый жашаш керек, айлыгын. Значит, не? Айлыгынан байлыгы көптөрдү уже бардыгын кармап, кустуризация экинчи этапка өтүш керек уже.
мына бандиттер дагы эле жүрүшөт көчөдө. Эртеге таш ийип келсе териңи сыйрыйм деп жүрүшөт. Ошол бандиттерди дагы кайрадан баш көтөрдү, кайрадан ошолорду асфальтка жаткырып туруп, үстүнө асфальт жаткырып, ошону каталка менен бир өтүп коюш керек. Кайрадан кире турган жерине киргизип салыш керек. Анан эл дагы антип териңи сыйрыйм ана мына десе ошону жаздырып туруп, ошону доказательство менен апарып туруп СМБга тапшырып, энесин үч коргонун көрсөтүш керек. Аябаш керек. Бул криминал кайра баш көтөрбөш керек бизде. Криминалдын баш көтөрүшү да мүмкүн. Себеби дегенде бул Россияда бул өлө элек да. Россияда өлө элек. Казакстанда жарым өлдү. Өзбекстанда дагы жарым өлдү. Кыргызстанда болсо көп болсо бир-эки эле группировка уничтожаться этти, жок болду. Башчылар, ана башчыларды алды, бирок калгандары барды подпольеде отурат, ошолорду выявлять этип. Сталин айтканда, коррупция менен, бандитизм менен күрөш үчүн деген не кылыш керек дегенде, Сибирге, Нижний Тагилге, дагы кайерге, Калыма деген эң багындай жашоо шарты кыйын жерлерге түрмө кур дегенде, ошону не кылыш керек? Телефон тартпаган, эч нерсе кылбаган жерлерге, мына Камчыбек Ташиев дагы легкий конструкция менен ошол жерлерге бир 50 миң, 100 миң адам бата турган түрмө ачып туруп, ошол жерге именно болду, коррупция менен түштүбү, аны деген акча төлөп койду, чыгарып койду, андай мындай, мына жаңы жылдан кийин ошол мыйзамды күчкө киргизип туруп, алып барып туруп, ошол жерде аларга иштетиш керек ошолорду. Устачылыкты үйрөтүш керек, кетмен жасасын, лопатка жасасын, өтүк тиксин. Мына ошол Кыргызстанга кетирген ущербин толук түрдө төлөп бериш керек ошолор. Түшүндүңүздөрбү? Закон суров, но он справедлив. Мы должны все под законом жить. Если беззаконие боло турган болсо, это кедей кембагалдарга өтө жаман болот. Ошол коррупцияга, анан кийин ошол криминалга нулевой терпимость болуш керек бизде. Коррупция менен эмеге ушундай нулевой терпимость биз деген көрсөк ушундай чыңырып чичибиришибиз керек да. А наоборот, эл ошо коррупцияга өзү способствует этип атышат. Мектепке акча берип атабыз, больницада берип атабыз акчаны, немеде яслиде берип атабыз, ГАИге берип атабыз, милицияга берип атабыз, прокуратурага берип атабыз, бардык фискальный органдарга берип атабыз, налоговыйга берип атабыз, пара берип атабыз. Пара берген мамлекетте криминал менен коррупция токтобойт. Ошон үчүн эл бергенди токтотуш керек. Анан кийин бергенге дагы мыйзам чыгарып коюш керек. Ким пара берсе, пара берип атып колго түшө турган болсо, 10 жыл эркинен ажыратылат. Ошол эменин паранын суммасы кандай десем бир пенсиядан көп болсо, 3,5 миң сомдон көп болсо, 10 жылдан эркинен ажыратат деген мыйзам киргизип туруп, ошону бир ошо пара бергендерден, заядлый пара берүүчүлөрдөн бир 10-20сын алып барып туруп камагандан кийин элдер уже токтоп калат эле. Азыр мектепте жөн эле берип коюп атабыз. Мектепте эжекеси наезжать этип туруп, через родительский комитет давить этсе, бардыгы 100 сомдон, 150 сомдон, 500 сомдон чогултуп берип коюп атабыз. Тура, ал акчалар каяка кетип атат? Не кылып атат ал акчаны? Кыргызстанда медицина менен образование бекер, начальное среднее образование. Ал жерде мектепке полностью мамлекет спонсирует этет, полностью газын берип атат, светин берип атат, теплону берип атат, бардыгын. Вот, тугандар. Ой толгоолор күчтүү болду. Айттык, дедик, түшүнгөндөр түшүндү, түшүнбөгөндөр тугандар кайрадан эфирге киргенде дагы сүйлөшөбүз. Аман болгула, тынч болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.